12 жаштагы Кутман Дүйшенбиев таласты дүйнөгө тааныткан балбан Үзүр Жусупбековдун жердешин. Азыр Кутман облустун мыкты балбаны болуп саналат. Бүгүн да килемге чыгып атаандашын жеңип алды. Спортко умтулган каарманыбыз келечекте Олимпиаданы багындырган белгилүү кыргыз балбаны болгусу келет. Байкемдер алып келген күрөшкө биринчи жолу келгенмин. Бияқта балдар менен достошуп күрөш мага жагып калган. Буюрса Олимпиада, Азиялардын оюнунан баарынан биринчи эс болгум келет. Биз Агылов Махмудов, Жоламан Шаршенбеков, Разак Бешекеев, Үзүр Жусупбековдой болгум келет. Жакшылап эмгек кылыш керек. Тренировка сачкой тесбеш керек, до конца кылыш керек. Бул турнир Арсен Айбек уулунун демөөрчүлүгү менен уюштурулду. Жон Арык айылындагы Мелдеш райондук деңгээлде болуп, 300гө жакын өспүрүм катышты. Таймаштын максаты айылдагы жаштардын күрөшкө болгон кызыгуусун мындан да күчөтүүгө багытталды. Жаш инилерибиз өспүрүмдөргө мотивация катары өткөрүп атабыз. Ушуну бул соревнования буйруса жыл сайын өткөрүп турганга аракет кылабыз. Ушул жаштардын арасында балким Азия чемпиону, балким Олимпиада чемпиону жүрөт. Ошолорго стимул болсун деп ушул соревнованияны өткөрүп атабыз. Бул айылда биздин өзүбүздүн эле байкебиз Үзүр Жусупбеков чыккан. Ошондой эле бир катар чемпион инилерибиз да бар, байкелерибиз да бар. Биз өзүбүздүн колдон келишинче аракетибизди жасап атабыз ошо жаштарга. Мелдешке Таласы районундагы ар бир айылдын мыкты жаш балбандары катышты. Алар үчүн уюштуруу тобу атайын байке камдап, медаль, диплом жана башка сыйлыктарды даярдаган. Бул колдоого турнирдин катышуучулары кубанып, демөөрчүлөргө ыраазы болушту. Биз Талас районуна караштуу Шумкарыя айыл өкмөтүнөн келдик. Уюштуруучуларга чоң рахмат. Бүгүнкү Мелдештин күчтүүлөрү жеңсин. Мындай райондук мелдештер менен областтык деңгээлге, республикалык, эл аралык деңгээлерге чыкканга балдарга аябай чоң түрткү деп айтсам жаңылышпайм. Эме Мелдеш жакшы, сонун балдар көп. Олимпиадаларга чыккым келет. Ошон ак жол менен эме кылам, сыймыктанам. Ошо спорт школго өткүм келет. Кудай буйруса барам. Белгилүү кетсек аталган Жон Арык айылынан Париж Олимпиадасын коло медалынын ээси Үзүр Жусупбеков чыккан. Мындан улам азыр айыл жаштары жана облустун өспүрүмдөрү күрөшкө абдан берилип, чемпион болууга айылдан ааламга жол салууда. Нурсултан Курманбеков, Кайнар Ормонов, ЛТР, Талас облусу.